Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сентябрь телеканалынын эфиринде атайын чыгарылыш. Студияда алып баруучу мен Болот Абдыжапаров. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору укук коргоочу, жарандык активист Рита Карастартова, ошондой эле юридика илимдеринин кандидаты, доцент Клара Соронкулова. Биздин студиябызга убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн алгач терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо бүгүн ошо акыркы мезгилдердеги соттордун чыгарып жаткан өкүмдөрү, негизи эле сот системасында реформа, негизи эле соттордун компетенттүүлүгү тууралуу ошо кеп козгойлу деп жатабыз. Анда эмесе биздин эң алгачкы сурообуз ушу Рита айым сизге баягы багытталат да. Ушу башынан баштап келатасыз, ушу сотторду тандоо кеңеши деп. Ушу 2010-жылы революция болгондон биз аябай бир эйфория менен болуп, мен ушу сотторду тандоо кеңешинин биринчи жыйындары аябай бир масса менен, ушундай жарандык активисттер менен, массалык маалымат каражаттары менен аябай бир өтүп, бир чын эле ушу бир Кыргызстандын соттору бир аябай сонун болот, сонун соттор тандалат болуш керек деп биз аябай коомчулук үмүттөнүп аттык эле да. Анан ошол нерсе азайып отуруп эле азыр сотторду тандоо кеңеши иштеп атабы, же барбы, же жокпу, ушундай болуп калды. Азыр иштеп атабы сиз? Азыр иштеп атат, анткени себеби соттор тандоо кеңеши башында эле түзүлүп атканда бул мындай коомдук уюм. А жерге 3-түн 2 бөлүгү коомчулук, анан баягы жетишпей калган сотторду тандап эле, анан кайра өзүнүн жумушу менен алек болуп кетет деп түзүлгөн. Бирок түзгөндөн кийин бүт соттун ордун бош деп жарыялагандан кийин күндө иштегенге туура келип калгандан кийин алар ойлоно баштады, буларга каражатты кайдан алабыз, булардын айлыгын төлөп бериш керек турбайбы деп. Ошондой болду. Азыр жалпы бүт сот системадагы бош орундардын баарын булар шайлап бүтүштү декабрда, өтүп кеткен жылдын декабрь айында. Эми бошогон эле орунга, мисалы бир кайсы бир райондо бир сот жумуштан алып салып же дагы бир кандай себептер менен орун бошоп калса, ошол бир орунга эле мындай конкурс жарыялап туруп, чогулуп конкурстун өткөзүп, анан кайра тарап кеткен орган болуп турат да. Азыр деле иштеп атат. Айтып кете турган нерсе, 2013-жылы мен ойлойм баягы жазылган концепциядан, коюлган максаттардан 2013-жылы жайында ошо райондор аралык сотко 26 киши шайланып, анан бүт баарын тең президент кайра артка жаратпай кетирип салганда, анан биз ошол жай кези болуп, ошого көп маани бербей биз деле унчукпай калганбыз да. Ошол кезде мен ойлойм президенттин ушул процесске толугу менен мындай киришкени ошол жерде болгон да. Андан кийин уже мурун президент жокко чыгарыш үчүн эмне үчүн мен жокко чыгарып атам деп, билесиңерби, Роза Исаковнанын учурунда дагы собеседование өткөзүп, мынакей деп элдерди жаман көрсөтүп, тиги суроого жооп бере албай калды деп, жок дегенде президент ушундай собеседование өткөзүп атат деп баягы мыйзамга ылайыкташтырчу. А ошондо президент элге жакпай атат деген бир сөз менен эле 26-ны тең артка жиберип туруп, андан кийин буга ушундай бир сапат жетишпей атат деген эле бир эле жүйөлүү себепти кылып туруп эле, даже кээ бирде талапкерлер менен сүйлөшпөй туруп эле азыр артка жиберет. Биз карап көрсөк, 40%га жакын тандалган талапкерлерди президент жөн эле кайра артка жиберип атканы бул аябай чоң көрсөткүч. Бүгүнкү күндө мен толук кандуу айтканга укугум бар. Бүгүн сотторду сот болуш үчүн президент эле шайлайт деп кайра баягы илгерки президент өзү койгон заманга кайра келдик. Соттор тандоо кеңеши бул жөн эле ким тандайт десе ошолорго көрсөтүп койгон эле бир шырма да. А негизи президенттин аппараты талапкердин арасында да сен барбай эле кой, сен өтпөйсүң деп башталып атканда эле баарын жөнгө салып коюшат. Анан сот болосуң дегенге чейин барганча ошо аппараты аларды ушундай көзөмөлгө салып, президент каалаган киши бүгүн сот болот, каалабаса жок, буга кандай бир керектүү сапаттар жетишпейт экен деген эле себеп кылып туруп артка жиберип коюп аткандарын көрүп атабыз. Негизи Клара айым сизге ушундай суроодо, акыркы мезгилде эле ушу сот процесстери бир кызыктай эле өтүп атат да. Жактоочулар жок эле, жабык түрүндө эле ушундай чечимдерде бир кызыктай болуп атат да. Ошого канчалык деңгээлде мыйзамдуу ушу? Эми бул көбүнчө баягы саясий куугунтуктоо боюнча, массалык маалымат каражаттарын куугунтуктоо боюнча ушундай процесстер жүрүп атат. Аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Анан эми баягы мыйзамсыз чечим чыгып аткандан кийин процесстин өзү дагы мыйзам бузуулар менен өтөт да. Бул баягы бири-бирине байланышкан нерсе. Мыйзамдуу чечим чыгарыш үчүн процессте сөзсүз түрдө атаандаштык, тең укуктуулук, мыйзамдуулук болуш керек.
Анан эми алдын ала ошо чечим мыйзамсыз болот дегенден кийин процесстин принциптерин сактоонун да эч кандай кажети жок болуп калып атпайбы соттор үчүнчү. Ошон үчүн соттор баягы өздөрүнүн мыйзамсыз алып бараткан ишин жашырыш үчүн процесстердин баарын жабык кылып, же болбосо алдын ала маалымат бербей, процесске келген адамдарды киргизбей, ошентип процесс өткөрүп атат да. Эми бунун баары ошо мыйзамсыздыктан келип чыгып аткан көрүнүштөр. Сиз ошо баягы сот системасында иштеп жүргөн адам катары айтсаңыз, негизи канча тажрыйба керек мындай татыктуу сот болуш үчүн? Себеп дегенде мына азыр акыркы эле учурда ошо Өмүрбек Тикебаев менен Албек Ибраимовдун араздашуусун алып барды ошо 35-36 жаштагы бала. Ошо ала барман деген сөздүн маанисин түшүнбөй, ошо 1 миллион сомго айыпка жыгуу өкүмүн чыгарды да. Негизи эле ушу сот болуш үчүн канча тажрыйба керек адамдарга? Же тааныш билиш аркылуу эле болсо болобу? Тажрыйба керек дегенден эми сот болуп эч ким төрөлбөйт да, кандай болбосун ар кимибиз сот болгон кишилер баары эле кандайдыр бир күндө бир сот болуп калат да. Ошон үчүн бирок кесиптик тажрыйба керек. Анткени сот үчүн менин оюмча бул жерде баягы турмуштук тажрыйба болуш керек да, турмушту терең түшүнгөн. Биз айтып атпайбызбы, соттордун баягы адилеттүүлүк сезими башка адамдарга караганда жогорку деңгээлде туруш керек да. Анткени сот деген мыйзамдын негизинде гана эмес, баягы өзүнүн ички сезимине таянып чечим чыгарат да. Ошон үчүн бул жагынан моралдык жактан кынтыксыз адам болуш керек. Экинчиден сөзсүз түрдө турмуштук тажрыйбасы болуш керек. Анан үчүнчүдөн бул баягы кесипкөй билимдүү юристтер болуш керек да. Ошон үчүн сотторго өтө жогору талап коюлат. Да. Ошон үчүн баягы Рит айтып атпайбы, сотторду тандоодо бул жерде ошо талаптардын баары да аткарылыш керек дагы. Эң жакшы юристтердин эң жакшысы, эң мыктысы тандалыш керек. Тилекке каршы азыр андай көрүнүштөр жок. Тескерисинче баягы кесипкөй биларман жакшы юристтердин баары сыртта калып атат да, өтпөй калып атат конкурстанчы. Негизи ушу жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев баягы бир билдирүү таратты эле. Ушу соттордун өкүмдөрүн, ушу Кыргыз Республикасында бардык соттордун өкүмүн президенттин аппаратындагы ушу бир бөлүмдө отурган бир эки кишинин аты да аталып кеткен, бирөөнүн аты Манас, экинчисинин ошолор эле кандай десе ошондой чечилет. Ушу канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Эми биз аны азыр ушул чындык деп айтсак, далилдеп бергин деп айтат. Кысым деген бул кээ бирде далилденбей турган нерсе. Но биздин көз карашыбыз боюнча эмне үчүн бул чындыкка жатат дегенди кайдан билебиз? Соттор тандоо кеңешинде дайыма ошол соттор тандоо кеңешине кураторлор келип отуруп карап коюп тургандарын дайым көрчүк. Экинчиден ушул кишилер өтөт деген кээ бирде тизмени дагы бирөөлөр акырын ыргытып ийсе, ошол тизме боюнча өтүп келгендерин да көргөнбүз. Үчүнчүдөн мына Клара айым иштеп турган Конституциялык палатаны айта турган болсок дагы дайыма президенттин аппаратынын өкүлү чечим чыгарып атканда ошол жерде болуп дайыма отурчу. Эмнеге отурат деген маселе да. Сен сот системага тиешең жок, бар өзүң ишиңди жаса деген маселе. Ошентип мынтип карап көрө турган болсок, ошо мындай бийик стандарттарга туура келбеген нерселерди көрсө болот. Но бирок биз алар деген мынтип коюшат. Жок, биз деген мындай көмөк көрсөтүү үчүн, дагы башка бир нерсе үчүн, силерге ким айтты аякта жаман иштер болуп атат деп туруп эле мындай бет калыңдыкка салып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чыныгын айтканда баягы ички стержинден сырткары дагы соттордун өз алдынча коргоп кете турган механизминде иштеш керек болчу да. Бирок биздин башка бийлик бутактар ойлошот да, сотторду биз үстүнөн бийлеп алсак, биз аларды жолго сала алабыз деп туруп, депутаттар дагы, президенттин аппараты дагы, аткаруу бийлик дагы баягы бюджет аркылуу акча берем бербейм дегендердин үстүнөн мындай соттордун үстүнө үстөмдүк кылгысы келишет. Бирок дүйнөлүк тажрыйба айтып атат, өз алдынча көз карандысыз сот системасын түзүп, соттун ичинде соттор өзүлөрү момундай аша чапкан бизде болбош керек деп баягы чыгарган чечимдердин баарын жалпылоонун аркасы менен мына биз жалпыладык, мындан четке чыгып кеткендердин баары булар туура эмес түшүндүрмө бергенин өзүлөрү ичинен мынтип колдоруна чаап коюп турбаса,
четтен бирөө келип туруп сен туура кылдың, сен туура эмес кылдың деген бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Ошондой коркок, мен азыр туура чечим чыгарсам мен эртең жумуштан алып салабы деген сот системасы курса, мына Клара айым ошондой системанын биринчи эле мындай эң мындай эмеси болгондо, мындай ачык курмандыгы болгондо, анткени себеби 3 күндүн ичинде соттон алып салат деген бул нонсенс. Анткени процедуралык дагы тартип бар болчу да 2 ай судьяга өзүнө убакыт берет. Сен далилдегин, сен кылмыш жасаган жоксуң, дагы бир нерсе деген маселе. Андайлардын баарын укпай туруп эле, мына деп туруп эле, бир да суроо бербей туруп эле, баары кол көтөрүп туруп эле кетирип салган. Бул жанагы уже башка соттор уже карагандан айтат, мен дагы ушул кишинин тагдырына окшошуп, ушунча жыл сот болгондо аркалап жүрүп, мына эми жетип алгандан кийин 2 күндүн ичинде кулуп кетпейин, андан көрөк мен ушу бийликтин айтканын жасап турайын деп, ар бир соттон кеткен маселе башка соттор үчүн бул мындай көрсөткүч да. Сен көрүп атасыңбы кантип элдер кетип атат деген маселе. Тескеринче туура эмес ишке баргандарды кандай бир коргоп турат да, аларга өз ыктыяры менен соттон чыгып кеткен атам деген заявленияны жаздыртып коет, андайларды да көрүп атабыз. Алар кийин бир убакыт өткөндөн кийин унуткарып, кайра конкурска келип, кайра сот болгонго аракеттенип беришет да. Кеткен себеби жанагы жаман иштердин аркасы менен кеткен соттор. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз келгиле ушу соттордун үстүнөн үстөмдүк болуп алып туруп, биз чечелик алар кандай жакшы болот дебей, соттордун өзүнө бериш керек да. Жалпылоо жасагыла, соттор кеңешине ачык айкын кылгыла, эмненин аркасынан кетирип аткандарды сайтка ийилгиле депчи. Азыр сайтка ачсаң, мына биз өзүбүздүн сайтыбызга ийилип коебуз, тилердин сайты же иштебейт, же дагы бир нерсе болуп калат. Азыр мына сот кийжи дегенди ачып атышат, ошол жака бүт чечимдердин баарын илип турса, биз уже соттордун чечимдерин салыштырып, жалпылоо жасаганга биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз ачылат да. Ошондо биз айтабыз, эмне үчүн бул сот монтип чыгарып атат, бул телеге тескери чыгарып атат, бир эле мыйзам болсо деп. Ошентип отуруп алар оңолуш керек да, өз ичинде. Биз көзөмөл, жарандык көзөмөл эле кылып турганга жарашыбыз керек. Башка бийлик бутактар кийлигишкенге тыюу салыш керек. Бийлик бутактар демекчи, негизи сиз сот процесси боюнча, мен баягы жөнөкөй жаран катары, жөнөкөй журналист катары, сотто сот болот. Анан да жактоочу тарап болот, анан жанагы айыптоочу тарап болот да. Бизде эмнеге эле ушу башкы прокуратура бир кылмыш ишин козгосо эле, башкы прокуратуранын деле баягы айткандай өкүм чыгара берет сотторчу. Бул кандай жактоочулар же кандай мындай айтышуу же мына кайбач. Эми бул чынында баягы чоң көйгөй 2010 жылы конституция кабыл алынып атканда ошол конституциялык кеңешмеде прокуратураны жоюп салалы деген сунуштар болгон да. Бирок прокуратура бизге көзөмөл мыйзамдуулукту көзөмөл кылып тура турган орган катары калсын деп, прокуратуранын ыйгарым укуктарын мындай кескиндүү түрдө кыскартып туруп, бир 6 ыйгарым укук калтырып туруп эле ошону конституцияга киргизип койгонбуз. Мурунку конституцияда прокуратуранын ыйгарым укуктары мыйзам менен белгиленет деп коюлган да, ошон үчүн баягы мыйзам чыгаруучу орган Жогорку Кеңеш өзү каалагандай прокуратурага ыйгарым укукту түзүп бере берген. Анан азыркы учурда прокуратуранын ыйгарым укуктары так конституцияда көрсөтүлгөн, аларды мыйзам менен, мыйзам аркылуу кеңейтүү же кошуп берүүгө тыюу салынат. Бирок ошого карабастан прокуратура баягы мурункудай эле кылып аткан кандай ыйгарым укуктарды аткарып атса, конституция кабыл алынганга чейин ошол эле ишти кылып атат да. Ошол эле ишти кылып атат. Мына азыр алып көрсөк, негизги прокуратуранын негизги функциясы бул көзөмөл жүргүзүү. Көзөмөл жүргүзөт. Мына референдумга чейин аткаруучу бийлик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигине деп турганда, анан референдумда кеңейтип койду жана башка бийлик органдарына деп койду. Азыр эми мыйзам менен кайра кеңейтип берет. Дагы кайсы башка бийлик органдарына көзөмөл кылат, эми аны көрөрбүз. Жанагы референдумду баштаган адамдардын оюнда эмне бар экени мага белгисиз. Бирок кайсы органга, кимге көзөмөл кылат? ЦИКке кылабы, счетный палата кылабы, бүт баягы көз карандысыз органдарга көзөмөл кылсын деп киргизип коюшу мүмкүн. Бул жагынан ушундай коркунуч туулган, бирок эми баягы референдумдан өтүп кеткенден кийин айла жок ага. Эми кандай кылып киргизбейсиң, ошону аткарууга биз милдеттүүбүз да. Анан баягы куугунтуктоо боюнча, кылмыш жаза куугунтуктоосу боюнча 2010 жылы жалаң гана жанагы кызмат адамдарына куугунтукту жүргүзсүн, анткени бул көз карандысыз орган. Кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылып атканда башка бийлик бутактарынан басым болбосун, алар тергебесин,
жаланган ошо прокуратура тергесин деп киргизгенбиз. Бирок ал дагы өзгөрүп кетти. Азыркы күндө өзгөрүп кетти. Дагы аскер кызмат адамдарына гана куугунтукту жүргүзөт дагы. Ал эми башка кызмат адамдарына прокуратура иш козгойт. Иш козгойт дагы болду. Анан жазык процесстик кодекс боюнча өткөрүп берет. Ошол жерде берене бар. Ким кайсы ошо кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн кылмыштардын баары бөлүнгөн да ар кайсы органдарга. Ошого жараша прокуратура өзү ошо ишти козгоп туруп кызмат адамдары боюнча анан башка органдарга өткөрүп берет. Прокуратуранын бул жерде бул процесстеги негизги милдети ошол жана тергөө жүргүзүп аткан органдар мыйзамдуулукту кандай кылып сактап атат, адам укуктарын бузган жокпу, ошону көзөмөлдөш керек. Ошону көзөмөлдөп туруш керек. Прокуратура тергөөнүн кызыкчылыгында эмес, прокуратура адамдын кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгында турат. Анан тергөөдө иш баягы тергелип бүтүп, далилдердин баары чогултуп, анан сотко өткөрөрдү, анан ошол жерде анан прокуратура катышат да, мамлекет тарабынан баягы айыптоочу тарап катары прокуратура катышат. Бирок тергөө учурунда прокуратура мыйзамдуулукту гана мыйзамдардын аткарылышын, алардын сакталышын көзөмөлдөп тура турган орган да. Азыр кандай болуп атат? Бизде болсо тескерисинче прокуратура мына өткөндө өзүңөр көрдүңөр, генералдык прокурор менен жанагы улуттук комитеттин, коопсуздук комитетинин төрагасы келип жогорку кеңеште жооп берип атышат. Бул жерде прокуратура тескерисинче мына биз туура козгодук, анан булар эми тергеп атат, анан биз көзөмөлдөп атабыз, мыйзамдуулук сакталып атат дегендин ордуна кайрадан актанып атат да. Ошонусу менен прокуратура куугунтуктоону көрсөтүп аткан өзү эле билгизип койду. Ошол жерденчи мыйзамдын негизинде жооп берип аткан жок генералдык прокурор. Өзү көрсөтүп атат да, тапшырма берилгенин, куугунтукталып атканын өзүнүн сөзүнөн эле билинип атат. Анткени айтып атпаймынбы, генералдык прокурор ал жерде мына бизде негиз болду, ушинтип кайрылды, биз иш козгодук, азыр өткөрүп бердик дагы, биз көзөмөлдөп атабыз деп туруп ошол жерде депутаттардын алдында жооп бериш керек болчу да, канчалык мыйзам сакталып атат, канчалык ошо процесстин катышуучулардын укуктары кепилденип атат. Ошонун баарын көзөмөлдөп жооп бергендин ордуна тескерисинче баягы тергөө жүргүзүп аткан органдай жооп берди да. Негизи эле ушу башкы прокуратуранын ыйгарым укуктары боюнча башкы прокурор башкы прокурор Индира Жолдубаева ушу президенттин укугун, аброюн сактоо боюнча Азаттык сайтын 20 миллионго, Занозаны 6 миллионго, ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларын 10 миллионго сотко берди да, президенттин аброюн баягы коргопчу. Негизи мыйзам боюнча андай башкы прокуратуранын андай ыйгарым укугу жок деп атышат да. Ооба, биз бүгүн ушул маселе боюнча Конституциялык палатага дуарыбыз менен кайрылдык. Анткени себеби ушул президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиги жөнүндөгү мыйзам ошонун 4-чү беренесинде жазылып кеткенде, ошо прокуратура президенттин аброюна шек келтирген маалымат болсо анын аброюн сактайт деген бул мыйзам 2003-жылы 25-июлда жарыяланып ишке кирген да. 2003-жылдагы конституцияга ылайык ошол мыйзамдуу конституцияга ылайык болчу. Андан кийин кыргыз элин билет, 2010-жылы биз жаңы конституция кабыл алдык. Клара айым айткандай, бир топ ыйгарым укуктарды президенттен кесип, прокуратураныкын тактап, анан эң негизгиси ушул конституцияда көрсөтүлгөн укуктар башка мыйзам менен кеңейлбесин, өзгөрүлбөсүн деп так коюшканда, анткени себеби мурун ушундай жазылган болчу. Мыйзам чечсин деп коелучу. Анан конституцияда мыйзам чечсин десе, каалаган мыйзамды чечип алып эле өйдө ылдый болуп кете берчү да. Азыркы 2010-жылдын конституциясынын эмнеси жакшы, аякта так көрсөтүлүп, мындан ары кетпесин деп. Но тилекке каршы 2010-жылы конституцияга иштеп кетиш үчүн мыйзамдар кабыл алыныш керек болчу да. Бир топ мыйзамдар 2003-жылы кабыл алынган, 5-жылы кабыл алынган, Акаев Бакиевдин учурунда кабыл алынган мыйзамдар уже бүгүнкү биздин иштеп аткан конституцияга таптакыр туура келбесе деле, бүгүнкү күндө бийлик ошону менен иштеп, мына биздин мыйзам бар деп коюп эле. Эгер ушу көзөмөл, мыйзамдуулукту көзөмөл жасай турган орган өзү ошондой жөнөкөй карапайым элге мыйзамдуулук
менен кандай жүрүш керек дегенди көрсөтпөсө, анда мыйзамдуулукка ким биринчи кадам таштайт деген маселе да. Биз ошону азыр сотко бердик. Конституциялык палата 1 айдын ичинде, мына бүгүн алып барып таштадык. 1 айдын ичинде биз өзүбүздүн өндүрүшүбүзгө алабыз дегенди жооп берет дагы. Андан кийин кароосу болуш керек. Мен ойлойм, Конституциялык палата мындай мыйзам чегинде Конституцияга ылайык ошол маселени карап туруп өзүнүн туура маселесин чечип берет го дегенге ишенем. Анткени себеби андай болбосо анда Конституциялык палатанын деле маанилүүлүгү жок болуп калат да. Анткени себеби ошо бийлик бутактары өзүнүн конституциялык берилген укуктарына четке чыкса, аны баса калып туруп эле Конституциялык палата четке чыгарып туруш керек да. А бул уже көрүнүп турат актай элечи. 2003-жылы ошол кездеги конституцияга негизделген мыйзам менен азыркы прокуратура азыр колдонуп иштеп атканын. Азыркы конституция боюнча президент өзүнүн аброюна шек келди дегенди санаса, өзү адвокат алып туруп, менде эле болгон жаран катары эле анын деле укугу бар, ал сотко кайрылганга укугу бар. А эгер ал мындай дееспособный болбосо, анда прокуратура анын атынан эметет. Анда прокуратура чыгарыш керек. Бүгүнкү күндө президент өзүнүн же ден соолугунан же дагы кайсы бир маселенин улам өзү сотко кайрыла албай аткан үчүн анда биз кайрылып атабыз деген нерсени айтыш керек да. Жөн эле тиги 2003-жылдагы мыйзамга таянып туруп ишти ашырган бул уят нерсе, бул бир мамлекеттик мыйзамдуулукту сактай турган институтка бул кечирилгис нерсе да. Бул алар бизге тескеринче мыйзамдуулуктун эталонун көрсөтүп туруш керек да. Мына могул мыйзамдуу ушул кадамды жасайбыз деп. А бизди тескеринче издеп, булар мыйзамсыз ишке барып атат деп издеттирбей. Жакшы, неме адвокаттарды сотко берүү канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Адвокаттар баягы өзүнүн жактоочусунун айтканын элге айтып койгон үчүн ошолорду 10 миллион сомго айыпка жыгуу, бул практикада болгонбу мурда ушундай? Эми бул жерде дагы баягы менин оюмча бул жөн эле адвокаттарга кандайдыр бир сабак болсун деген мааниде болуп атат да. Анан эми өткөндө көрдүк, Ата Мекен партиясынын адвокаттарын сотко бергенин. Бирок бул жерде баягы чынында адвокаттар ошо пресс-конференция берип атканда деле айтып кетти. Биз ошо тапшырма менен келип, ошо тапшырма берилди эле, биз ошо тапшырманы аткарып атабыз депчи. Бул чынында булардын баягы укуктук өздөрүнүн баягы милдеттерин аткарып аткандыгы да. Өздөрүнүн милдеттерин аткарып атат. Анан эми бунун баары мыйзамга туура келбейт, бунун баары баягы абирге туура келбейт дегенибиз менен чынында азыркы күндө баягы айла жок болуп атат да. Анткени соттордун баары өзүңөр көрүп атасыңар, соттордун баары баягы саясий басымга алынып, башын көтөрө албай атышат. Ошон үчүн канчалык биз мыйзамдуулукка чакырбайлы, чындап реформа болмоюнча биз чындап баягы адилеттүү, мыйзамдуулукту сактаган сотторду тандап алмайынча бул система оңолбойт да. Өмүрбек Чекебаевдин жактоочулары дагы ошо айтып атышат, биз жанагы кылмыш иши боюнча жанагы жалган жала экенин аныктаган бир топ фактыларды, бир топ жагдайларды таап чык депчи. Бирок ошо тергөөчүлөр дагы, ошо сот дагы ушул нерселерди такыр эле эске албай атат деген. Эми бул жерде айтып атпайбы, такталбаган маалымат таратылды депчи. Ал эми демократиялык принциптер боюнча ар бир журналист, ар бир адвокат маалыматты тактап отурбайт да. Адвокаттарга тапшырма берилди, мына пресс-конференцияда. Сурам эмес үчүн калыңыз. Жанагы Маевскийдин айткан сөздөрүндө жалган жерлерин, ушу жалган жала жаап атканын биз таптык дейт да. Ошо видеолордон, мисалы ошол Текебаев ошол Москвага учуп барбагандыгын, жолукпагандыгы тууралуу ушундай бир далилдерди таптык. Бирок ошондой, ошо сыяктуу ошо жактоочулар тарабынан табылган далилдер тергөөчүлөр тарабынан дагы, ошо сот тарабынан дагы такыр маани берилбей каралбай атат деп атат да. Эми бул дагы туура эмес нерсе. Анткени эгерде ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, анда соттун чечими адилеттүү болду дегенге эч кимибизде ишеним болбойт. Буга чейин айтып кетпедикпи? Эң негизги принцип сактала турган принцип бул тең укуктуулук жана атаандаштык. Тең укуктуулук сакталыш керек. Эки жактан тең келип аткан далилдердин баары салмактанып, изилденип чыгыш керек да. Анан биз эми буга чейин деле бир топ мындай саясий процесстерди көрүп келдик. Ал жерде баягы мамлекет, бийлик басым кылып, анан сот ачык эле бир тарапты колдоп турганы деле бул баягы бизге
таң калыштуу көрүнүш эмес да. Ушу таң калбай деле калбадыкпы ошо соттордун? Ушул жерде кичине толуктуу айтып кетсе болобу? Негизи элге дагы мындай түшүндүрүш керек да, кандай болуш керек болчу? Мына азыр деген башкаруу чарасын камакка албадыбы? Өмүрбек Ширкешевичти. Эгер качан камакка алат, адам качып кетет турган деген коркунуч болгондо, же иштеп атып кысым көрсөтөт деген болгондо, качып кеткиси келсе, Европадан келбей коймок. Кысым көрсөтөйүн десе, сот системасы кысым көрсөтпөйлү койгула деп коймок. Анткени бир тарабында президенттин маалыматы, бир тарабында депутаттын маалыматы, соттор тең салмактуулук кылып иштей бермек. Ошондо эгер баягы соттун чечимин чыгара турган бийик стандарттарды көрсөткүбүз келсе, башкаруу чарасын ачык эле коюп эле, камабай эле, анан соттук процессте дагы ар бир далилди, мынакей бул тарап мындай далилдерди көрсөтүп атат, бул тарап ал маселени жокко чыгарыш үчүн ушундай эмелерди, далилдерди алып келип атат деп туруп көрсөтүп койсо, анда биз уже ойломокпуз, мынакей көрсө бизде дагы реформа жүрүп атыптыр, соттор бүт эки тараптын тең документтерин текши тегиз карап атат, кимики туура эмес деп. Камакка алгандан кийин, андан кийин жанагы мындай баягы коопсуздукту карап деп маселени тиги аскер соттуна алып кетип калып, ичине кишилерди киргизбей, ушундай маселе кылып аткандан кийин бул кайра баягы эле маселе да. Бул жалаң эле Өмүрбек Ширкешевичке тиешелүү эмес. Бизде андан башка саясий куугунтук боюнча дагы 9 киши отурат. Ошолордун баарынын соттору жабык болуп атканы, бул эгер чын эле бир мамлекеттик күч менен алабыз деген материалдар жабык боло турган болсо, бир соттук отурумда ошол материалдарды карайбыз деп жабык кылып, калган далилдечи материалдарды ачыкка өткөзсө, анда биз айтмакпыз, мынакей чын эле бизде реформа жүрүп атат, ачык айкын эки жакта тең салмактуулук болуп атат, сот карап атат деп айтмакпыз. Бүгүнкү күндө баарын жабык кылып, элдердин баарын курчап алып, милиция менен территорияны таптакыр башка соттордо өткөзүп атканы, бул баягы кайра эле куугунтук деп айтканга бизге мындай жол берет да. Эмне үчүн куугунтук десе, мынакей көрүп алгыла, башка кишилердей болуп эле өткөзбөй, өзгөчө кандай бир секреттүүлүктө өтүп атат деп, жабык өтүп атат деп айтканга ошон үчүн эметет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз жана реформа жүрбөй калганында ушундай процесстерден билсек болот да. Негизи баягы сотторду люстрация кылуу маселеси бар эмеспи? Саясий куугунтук Акаевдин убагында деле болуп келген, Бакиевдин убагында болуп келген. Ошол убактагы ушундай эле өкүмдөрдү чыгарган сотторду азыр деле ошолор иштеп атат дейт да. Айрымдары андан дагы жогорулап кеткен фактылар бар дейт да. Ушу сотторду люстрациялоо кылуу, ушундай бир туура эмес чечимдерди, ушундай бийликтин айткан баягы буйруктарын аткарган сотторду бир жазалоо боюнча бир кандай иш-чара кылсак болот? Эми бул баягы эки революцияда болгон биздин чоң кемчилигибиз, анткени ошол мезгилде иллюстрация боюнча талап коюлуш керек эле да. Ошондо мына азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде эми 100% болбосо дагы кандайдыр бир тазалануу болмок. Анан бирок менин оюмча азыр деле кеч эмес. Анан негизгиси биз ушул соттордон баштасак болот. Азыр сотторду талдоодо иллюстрациялык талап киргизсек болот да, иллюстрациялык критерийлер. Ошо баягы сот кызматына талапкер адамды иллюстрация боюнча, баягы иллюстрациялык талаптар боюнча текшериш керек. Качан, кайсыл учурда, кандай процесстер боюнча чечим кабыл алынган, ошондой саясий куугунтуктоого катышканбы, саясий партиялардын же болбосо кызмат адамдардын буйруктарын аткарганбы деген ошондой талаптар коюлуп эле, баягы сотторду тандоо кеңеши эле ошону текшерип чыгып туруп эле, жок, сиз ушул иллюстрациялык талаптан өтпөй калдыңыз, сиз сот болгонго укугуңуз жок деген механизмди киргизип койсок азыр жакшы эле болмок. Бирок ага ал үчүн мыйзамдарга өзгөрүү киргизиш керек. Анан эми азыркы күндө биздин жогорку кеңеш ага барабы, жокпу, ал эми баягы чоң маселе, чоң суроо. Ага чынында буга бир гана саясий эрк керек, бирок бул маселени биз азыр коомдук деңгээлде көтөрөбүз. Анткени мамлекет иллюстрация барбаса, анда биз өзүбүз жарандар коомдук иллюстрациядан өткөрүп турабыз да. Эми кандай болбосун, менин оюмча бул ар бир сотко дагы
башка укук коргоо органдарына иштеген адамдар үчүн дагы эми булар жаңы эле баягы бирдеме иш аткарып аткан робот эмес да, булар деле адамдар да, буларда деле баягы эми уят, абийир деген кандай болбосун, кандайдыр бир кичине болсо дагы бардыр деген немеде да, үмүттө, ошондой үмүттө. Кандайдыр бир таасир этели, ушундай саясий басымдарга кичине туруктуулук көрсөтсүн, өздөрүнүн келечегин ойлонсун деген ушундай максат менен ушинтип бир коомдук иллюстрацияны баштасакпы деген ушундай оюбуз бар. Эң акыркы сурообуз Рита айым сизге. Ушу 7 жыл болду революциядан бери, мына жакында революциянын 7 жылдыгын белгилейбиз. Алмазбек Атамбаев бийликке келип атканда бирден бир убадасы ушу сот системасын реформалоо болчу да. Ошол баягы убадасы канчалык деңгээлде аткарылды? 2011 жылы жакшы бир чоң жыйын болгондо улуттук диалог депчи. Ошол жерде аябай көпкө бир 6 күн талкууласак керек. Сот системасын биз кандай көргүбүз келет депчи. Ошондо ары талкууласак да, бери талкууласак да, ошо көз карандысыз сот мыйзамдуу чечим чыгара алат, а бирөөгө көз каранды болсо ал чыгара албайт деп туруп, бүт багыттардын баарын кандай жасалыш керек деп жазылып чыккан. Ошол жазылган нерселердин баары улуттук мамлекеттик стратегияга жаткан документ болупчу. Бүгүн ушул 2017 жылы ошол стратегиянын аткарылышы мындай бир цикл болуп бүтүп атат да. Эмнеси аткарылды экен деп карай турган болсок, же биз таптакыр туура эмес жакка кеткен болобуз. Мына финансы, каржылоо жагын карай турган болсок, мурунку 3 берене бар болчу сот системасындагы каржылоосун да коргой турган. Азыр бюджеттик кодексти кабыл алып атканда ал үчөөнү тең алып салган да. Азыр Минфин бюджет эмесин, сот системасынын бюджетин кандай кессе дагы биз эч кандай аны коргой албайбыз, анткени мыйзамда уже жок. То есть алдыга жылганын ордуна дагы бир кадам алдыга жылганын ордуна биз 3 кадамды артка кылып койгонбуз. Анан көп деген жана суд присяжных деп конституцияга чейин киргизип алганбыз. Мыйзамдарды карасак, баягы народный заседательге окшоштуруп салган. То есть ушундай болгон бир туура эмес кеткен жерлери бар да. Мыйзамдарды, жакшы мыйзамдарды кабыл алып алдык азыр. Но алар ишке 2019 жылы кирет деп канча деген киши күтүп аткан нерселерди жылдырып койгон. Анан эмне коркунуч бар? Бүгүн ар бир депутат отуруп эле демилге кыла коюп эле кичинекей бир жерине өзгөртүү киргизе койгон бир жакшы адаттарды таап алышты да. Анан жакшы демилге, жакшы мыйзам жазылып чыккан күнү дагы 1 2 3 ушундай үтүр точкасын алмаштырып отуруп, баягы маңызын бузуп салган системаны да көрүп атабыз да. Ошон үчүн жалпы бүгүн эмнеге чакырып кетет элем да, келгиле мыйзамдын тамгаларын ары тартып, бери тартып, ушунча деген 1000 мыйзамдар демилгеленип атат деп жогорку кеңеш кыйратып атат деген ордуна ар бирибиз өзүбүздөн ушу жазылган мыйзам менен жашаганга өтөбүз дегенге да. Демек, президенттен баштап жөнөкөй адамга чейин мыйзам жазылган мыйзамдын негизинде жашаганга өтүшүбүз керек. Сот системасы ишке бүгүнкү күндө реформа болгон жок. Жөнөкөй адамдын мындай жөнү менен билинген бир эме болуш керек да. Бирок жакшы жагында айтып кете турган болсок, мына азыр бүт сот чыгарган чечимдердин баары ачык айкын сот кижи деген сайтка илинсин деген мыйзамы да чыкты, порталы да жасалды. Эми бизде болгон ушундай коомчулук чыгарган чечимдерин талдап, эмне үчүн ушундай чыгарылып атат деп талдап, жарандык көзөмөлдү кое бербесек, бул жакынкы арада мындай тизигинин тартканга алып барат. Анткени себеби баягы бирдиктүү практика болуш керек сот системасындачы. Ошон үчүн анча-мынча жакшы жактары бар, биз аларды мындай жакшы көзөмөлгө кармап турушубуз керек да. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын коноктору укук коргоочу жана жарандык активист Рита Карасартова, ошондой эле юридика илимдеринин кандидаты доцент Клара Сооронкулбайым болду. Биз бүгүн ошо Кыргызстандагы сот системасында болгон акыркы жагымдуу жана жагымсыз дагы окуялар тууралуу кеп кылдык. Сиздерге биздин студиябызга келип ушундай мазмундуу маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо эфир аркылуу жолкунга чейин сиздер менен коштошобуз.